Бишкекте жазгы сот өндүрүшүндө тараптардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгы, абалы жана перспективалар деген аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Иш-чарада сөз сүйлөгөн Замирбек Базарбеков жазык процессинде тараптардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгы маселеси иштин маңызы боюнча кароонун объективдүүлүгүн, ар тараптуулугуна байланыштуу кабыл алынган сот актыларынын адилеттүүлүгүнө түздөн түз таасирин тийгизе тургандыгын айтты. Однако следует признать, что данный принцип в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства осуществляется не в полной мере, что зачастую приводит к ущемлению прав участников уголовного процесса. В этой связи крайне важно иметь реальный живой контакт с правоприменителями, чтобы понять, насколько эффективно действующее законодательство может справляться с возникающими рисками правоохранительной и судебной деятельностью. Ошондой эле тегерек стол учурунда Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов жазык сот өндүрүшүндө сот адилеттигин ишке ашырууда тараптардын атаандаштык жана тең укуктук принципи деген темада доклад менен чыгып сөз сүйлөдү. Президенттин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Бекбосун Абсатаров өз сөзүндө жазык сот өндүрүшүндө атаандаштык принцибин ишке ашыруудагы көйгөйлөргө токтолду. Ошондой эле жергиликтүү соттордун судьяларынын, башкы прокуратуранын, адвокатуранын, адилет укуктук клиникасынын жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрүнүн тегерек столунда айтылган теманын алкагында актуалдуу маселелер боюнча баяндамалар угулду. Тегерек столдун уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын Жогорку соту, Кыргыз Республикасынын Судьялар ассоциациясы коомдук бирикмеси жана Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү экинчи фаза программасы болгондугун белгилейбиз.